Оттук айылы Мукамбет Мамбетов атындагы жалпы орто билим берүү мектеби. Силер менен мен башталгыч класс мугалими Солтобаева Назгүл. Анда эмесе онлайн сабакка активдүү катышабыз. Саламатсыңарбы менин кымбаттуу окуучуларым? Маанайыңар жакшыбы? Келгиле анда бир жылмайып алып сабагыбызды баштайбыз. Балдар, силер көбөйтүүнүн жадыбалын унута элексиңерби? Эсибизде жакшы сакталыш үчүн күнүгө кайталап турабыз. Буга чейин өткөндөрдү кайталап алалы. Буга чейин биз барабардык жана барабарсыздык дегендерди өткөнбүз. Анда эмесе барабардык деген эмне эле? Туура айтасыңар. 12 кошулган 12 барабар 6 көбөйтүлгөн 4. Бул барабардык деп аталат. Барабардык белгисинин сол жана оң жактагы туюнтмаларынын ордун алмаштырып жазса барабардык бузулбайт. 12-ге 12-ни кошсок 24 болот, ал эми 6 менен 4-түн көбөйтүндүсү дагы 24 болот. Бул барабардык деп аталат. Барабарсыздык деген эмне эле? Барабарсыздыктан анда эмесе эстейбиз, балдар. Туура, балдар. 21 кошулган 3 кичине 5 көбөйтүлгөн 6. Ооба, булардан барабардык түзүлбөйт, анткени маанилери барабар эмес. Ушул сыяктуу жазуулар барабарсыздыктар деп аталат. Балдар, эмне үчүн мен муну көрсөтүп жатам? Туура айтасыңар, бул теңдеме. Жөнөкөй теңдемелерди чыгаруу. Жаңы тема сабагыбыздын максаты жөнөкөй теңдемелер менен таанышасыңар, балдар. Жана теңдеменин тамырын тапканды үйрөнөбүз. Демек, балдар, бүгүнкү биздин өтө турчу темабыз жөнөкөй теңдемелерди чыгаруу деп аталат. Анда эмесе жаңы теманы өтүүгө даярданабыз. Барабардыктарды байка. Экинчи менен үчүнчүнүн өзгөчөлүгү эмнеде? Биринчи барабардык болуп жатат, ал эми экинчи менен үчүнчүнүн бирден мүчөлөрү белгисиз. Тагыраак айтканда, бирден саны белгисиз. Математикада белгисиз сандар бош квадраттар эмес, кичине латын тамгасы менен белгиленет. Мисалы, А кошо 12 барабар 20, 4 көбөйтүлгөн x барабар 24. Мисалы, тамгалуу барабардык теңдеме деп аталат. Теңдемедеги тамгага ар кандай эле маани берүүгө болбойт. К кемитилген 5 барабар 20 теңдемесинде К'га бир гана 25 деген маани бере алабыз. Мисалы, 25 кемитилген 5 барабар 20 болуп барабардык аткарылат. К'га 25тен башка маани берсек, барабардык бузулат. 25 саны ушул теңдеменин тамыры деп аталат. Теңдемени чыгаруу деген анын тамырын табуу дегендикке жатат.
жазуулардын кайсылары теңдеме болот? Туура айтасыңар балдар. К кошулган 6 барабар 13, С кемитилген 12 барабар 22лер теңдеме болот. Барабардыктарды байка. Экинчи мамыча кандай пайда болду? Булар эмнени түшүндүрөт? Ооба, булар кошуу жана кемитүү амалдарынын байланышын туюнтат. Суммадан бир кошулуучуну кемитсе, экинчиси келип чыгат. Ушул эле барабардыктардан дагы эрежелерди чыгарса болот. Биринчи кошулуучу сумма менен экинчи кошулуучунун айырмасына барабар, кемичүү айырма менен кемитүүчүнүн суммасына барабар, кемитүүчү кемичүү менен айырманын айырмасына барабар. Кырк үч кошулган 32 барабар 75 барабардыгынан бир нече барабардык жазып, жогорку эрежелерди тактагыла. Биз сабакты бышыктап алдык. Эми сабакты жыйынтыктоо иретинде азыр биз силер менен тест иштейбиз. Анда эмесе бүгүнкү сабакта өтүлгөндөрдү эсиңерге салып, жадыбалды да эстеп отурабыз. 9 менен 7-нин көбөйтүүсү же болбосо 9 жерде 7. Муну силер билесиңер деп ойлойм. 63. 4 көбөйтүлгөн А барабар 32. Теңдеменин тамырын табабыз. Туура таба алдыңар деп ойлойм. Үчүнчү варианты 8 болот. Барабарсыздыкты тап. Ойлонобуз балдар, бул жерден кайсынысы барабарсыздык? Биринчисиби, экинчисиби же үчүнчүсүбү? Туура таптыңар деп ойлойм. Бул биринчиси. Азаматсыңар балдар. Эми үйгө тапшырма алабыз. Логикалык суроо бергим келип жатат силерге. 6га 4-тү кошсок 210 болот экен. Ал эми 9га 2-ни кошсок 711 болот экен. 8 менен 5-тин суммасы 313 болсо, 5 менен 2-нин суммасы 37 болот экен. Анда силерге тапшырма. 7 менен 6-нын суммасы анда канча болот? Ушуну менен сабагыбыз соңуна чыкты. Кийинки сабакка чейин саламатта калгыла.